Соңку вакытта өлкөбүздө авто кырсык жана башка себептерден улам сынык жаракат ооруларына кабылгандар көбөйүп баратат деп айтышат адистер. Дал мына ушул сынык жаракатка кабылгандан кийин канча вакыт бейтап дарылануусу керек? Канча вакыттан кийин ошол сынган жери ордуна келет? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде бүгүн биз маектешебиз. Саламатсыздарбы? Бул Илим Билим каналы Ден соолук программасы бүгүнкү чыгарылышын сунуштайт. Ардактуу көрүүчүлөр, дал ушул тема боюнча эгерде сиздерде да кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланышчу телефондор 032 22 коду аркылуу 72155 жана ошондой эле WhatsApp номерибиз 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун мен сиздерге тааныштырсам. Махмут Батыров, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын сынык жарат бөлүмүнүн башчысы, жогорку категориядагы дарыгер, даңк медалинин ээси. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Тамырлан Абдыкадыров, Ош областаралык балдардын клиникалык ооруканасынын сынык жарат бөлүмүнүн травматолог дарыгери. Жана шаарыбыздын тургундары келип отурат. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач айтсаңыздар, мына ушул сөөк эмнеден турат? Сөөк, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден бул сөөк форменный элементтерди коет, же болбосо форменный элементтерден турат жана ошол эле убакта химиялык элементтер. Бул жерде кальций, магний жана суудан турат. Фосфор элементтерден туруп, бул сөөк ушу кыйылык таяныч кыймыл тутумунун негизги органы болуп эсептелет жана адамга ушул скелетке алып келген бир чоң бир опора же болбосо таяныч деп айтып койсок болот. Жогоруда айттым, негизинен соңку вакытта өлкөбүздө ушул автоунаа кырсыктарынан жана башка себептерден улам эмнегедир ушу сынык жарат ооруларына кабылгандар көбөйүп баратат деп бүт маалымат булактарында жазылып келет да. Анан сурайын деген негизинен ушул кандайдыр бир кырсык болобу же башка учур болобу, эгерде сөөктө бүт элементтер жогоруда айтканда жетиштүү болуп, сөөктүн дени чың болсо, анда мындай учурга туш келиши мүмкүнбү же мүмкүн эмеспи? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Эми сөөктүн структурасынан албетте ал дагы кээ бир ролун аткарат, бирок автокырсыкта көбүнчө өтө катуу механикалык уруу болот. Ошондуктан кандай гана катуу сөөк болбосун, ал жерге жаракат келип туруп сөөктүн сынышына алып келет. Ошондой эле кошумчалай кетсек, бул жерде ошол основной негизинен ушул автокырсыктарда бул катуу ылдамдыкта келген убакта көбүнчө кырсыкка кабылабыз. И ошол убакта ал организм ошол тездикке жана ылдамдык менен келип токтогонго организм толук бул жерде көнбөгөн учурлар болот дагы. Ошол кандай гана морт же болбосо кандай гана күчтүү сөөк болбосун, албетте бул сынууга келип чыгат. Сынуу көбүнчө болот мындай учурларда. Жакшы. Мындан сырткары, мисалы балдарда башка учурдан дагы ушундай сынык жаракатка калып калышы мүмкүн да, алар шоктонуп көп ойнойт, мындай. Аларда коркуу сезими жок болот десем болот да? Ооба, туура айттыңыз. Балдарда көбүнчө бул сынык жарат менен ооруган учурлар азыркы убакта көп. Анткени кыш убагында дагы балдар көчөгө чыгып ойнойт. Ошол жерде белгилей кетиш керек, көбүнчө бул жерде 5 жаштан жогору балдар көп кездешет. Анткени алар ата-эненин кароосуз бир жүрө алат 1-2 саат, ошол убакта көбүрөөк кезигип калат балдардыкы. И кезиккен учурда алар көбүнчө ушул үстүңкү конечность деп коет, верхний конечность, ошо колдорунда көбүрөөк кездешип калат сынган учурлар. Ошол. Махмут мырза, сизге кайрылсам, мына ушул жаракаттардан сырткары сөөк дагы кандай учурда сынышы мүмкүн? Эми мен жана айтып кетпедимби, жанагы жашы улуу кишилерде 60-тан жогору деп кое турган болсок, ошол 60-тан жогору кишилер булар жанагы кары
куракка кирет да. Алардын сөөктөрүнүн жанагы минералдык составы өзгөрүп, жана эми азыр остеопороз деп бүт эле радиодон, телевизордон угуп жүрсөңөр керек. Ошо сөөктө минералдык составы азайып кетип туруп, анан сөөктүн өзөгү бош болуп калат, борпоң болуп калат. Ошол көбүнчө ошол кары кишилер бир аз эле басып барап туруп, бир аз тайып кетсе, же кээ бирөөлөр керебетинен түшүп баратып, чыгып баратып деле сынып калат да. Жанагы травманын күчү аз болсо да алардыкы сынып калат, себеби ошол жашы ошого жараша болуп туруп сөөгү өзгөрөт. Жаш курактагылардын сөөктөрү андай болбойт, андайлар кээ бир гана сөөктүн өзүнүн патологиясы болот, ошондой гана учурда болушу мүмкүн. А башка учурларда аларга мен жана жогору айтып кеткендей катуу механикалык травма болуш керек сынык үчүн. Кийинки суроомду да, азыр кыш мезгили, жолдор тайгалак дегенде, муз дегенде, бул учурда дагы ошо сынык жаракатка кабылгандар көбүбү? Ооба, кыш мезгилинде ошол жол тайгак учурунда аябай эле көп кезигет. Себеби адам байкабай баратып, кокусуна тайгаланып кетет. Же болбосо ошол эле учурда автоунаада болуп, автоунаа жол тайгактыгына байланыштуу автокырсыкка кезигет. Анан ошол эле жерде айтып кетчү, бул эс алуу күндөрү бизде азыр мына тоо лыжа базалары деп коет. Ошол жактарда көп кезигет. Анткени ал жерде дагы ошол тийиштүү жанкы коопсуздук эрежелерин сактабагандыктан келип чыгат экен. Бул жаракат ошол азыр кыш мезгилинде бир аз көбөйүп бара жатат азыр. Албетте мен дагы коллегама кошулам. Эми коллегам жаш балдар бөлүмүндө иштейт. Биз эми баягы чоңдор менен иштегендиктен азыркы учурда кар жаап, кар жаагандан кийин жана жолдор тайгак болуп калганына байланыштуу транспорттон болгон кырсыктар көп болуп атат. Анан эми жанагы ушул биздин региондо Алай району жанагы Черчик ашуусунун алдында бар лыжный база, анан могу Папанын жолунда ошол жерден келген кишилер көбөйүп кетти азыркы учурда. Себеби айрыкча дем алыш күндөрү, ушу 6 базар күндөрү барып туруп, ошолор көп травма алып келе атышат бизге. Жакшы. Байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биз ыраазычылыгыбызды билдирип коелу элебиз Тамырлан агайга. Тамырлан агайдын Тамырлан агай, сизге рахмат. Бизге көп жардам бергенсиз. Рахмат. Ийгиликтер болсун. Мына ушул сынык жаракатка кабылганда кээде ойлоп калабыз да, биз туура жыгылганын да билбей калабызбы депчи. Анан сиздер дарыгер катары билесиздер да, кайсыл биздин сөөктөрүбүз өзгөчө назик болот. Анан кайсыл сөөктөр көбүн эсе ушул сынык жаракатка көп кабылат да. Ушуну түшүндүрүп айтып кетсеңиздер, жыгылганда кантип жыгылуу керек? Мисалы, Тамырлан мырза балдарга деле айтсаңар керек. Көбүнчө балдар жыгылганда чыканагы менен өтөт. Чыканагы менен жыгылганда бул жерде бул чоңдордо бир аз коркунуч, балдарда бир аз коркунуч алып келет. Анткени балдардын өсүү зонасы деп коет. Сөөктөрдүн атайын өзүнүн өсүү зоналары бар, ошо өсүү зонасынан батсынып кетет. Жана таянып жыгылган учурда, таянып жыгылган мына билек муундарыны ошол таянып жыгылган учурларда дагы ошол именно билек менен манжалар арасында муундары дагы көбүнчө ошол жерден сынып кетет. Же болбосо перелом типичный месте обеих костей предплечья деп айтылат ал. Анан көбүнчө ошол билекти бүгүп же болбосо ошондой болуп эгер жыгылган учурда анда бир аз гана эттер эзилип сынууга болгон механизм бир аз болсо дагы азаят деп ойлойм балдарда бул. А чоңдордукун бул коллегам өзү азыр жакшылап түшүндүрүп. Эми сынык болгондо негизи жыгылыштын эрежеси жок өзү негизичи. Эми ал кандай Балким кол менен таянбаш керекпи? Ооба, кандай абалда келип түшүн ал адам билбейт да сынгандачы. Бирок мен айтар элем, бизде чоңдордо көбүнчө
жанагы кызыл ашыгынан сынат. Тизесинен көбүнчө тийип эметет. Анан жанагы бая айтып кеткендей каары кишилер кашка жиликтин моюн жагынан тайгакта жыгылганда ошондой болуп туруп сынып келет. Эми мен айтар элем ошол тайгак жолдо жүргөндө абайлап басып, абайлап ошол айланып өтүп ошол жерлерди баспай басса, ошо сыныктан арылып жакшыраак болмок. Байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып, түз эфирге алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү. Жакшыбы? Саламатсызбы? Кандай сурооңуз бар? Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Мен мынабы авария болгонмун, 2 жыл болду. Тизадан операция болгонмун да. Уланта бериңиз. Тизам толугу менен бүгүлгөн жок. Ошо оңдолобу? Жакшы. Аягымда тизам. Түшүнүктүү болду. Рахмат. Кандай жооп бердиңиз? 2 жыл болду. 2 жыл болуптур. Ооба. Аны эми азыр өзүн көрбөй туруп айткан негизине туура болбойт. Эгер убактысы болсо, биздин ушул мына шаардык оорукананын ушул сынык жарат бөлүмүнө келсе, биз ошол жерден көрүп туруп аныгын айтмакпыз. Негизинен өзү эгер ошо 2 жылдын ичинде өзү аракет кылып больницага барып, жанагы атай калыбына келтирүү бөлүмдөрү бар да, ошол жерден дарыланып турган болсо, бүгүлүп калыш керек болчу. Эгер суроосу болсо, мен жана айтып кеткендей, биздин ооруканага кайрылса, биз ордунан көрүп туруп, жакшыраак кеңеш беребиз. Жакшы, бейтаптуу көрүп туруп анан берген кеңеш бул жеткиликтүү болот десек болот. Кийинки суроо аудиториядан кандай суроо бересиздер? Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөгүчө. Кыш мезгилинде автобария, автокырсыктар көп болот деп айтасыздар. Мына лыжа базасынан травма алгандар көп болот дейсиздер. Биз жай тургундар кантип биринчи жардам көргөзсөк болот? Ушул травма алган мезгилде, сынык алган мезгилибиздечи. Жакшы. Жакшы суроо. Чындыгында, мисалы дарыгерлер эч кандай бейтаптын жанында болбойт. Анын жанында жакындарыбыз, достору болуп калышы мүмкүн. Ошол учурда кандай жардам көрсөтүү керек? Ошол учурда биринчиден сынык жараат алган учурда, же болбосо жараат алган учурда биринчи ал адамды ошол бир тийиштүү бир жакшыраак же болбосо ыңгайлуураак бир жерге алып өтүш керек. Андан кийин эгер колунан же болбосо бутунан жараат ала турган болсо, ал жерге бут колуну таңып, же болбосо колуну мындай айтканда моюнга таңып, повязка дезо деп коебуз, же болбосо колун моюнга деле бекени таңып туруп, ошол тийиштүү медпункттарга же болбосо тийиштүү медицина мекемелерине алып келсе. Бутуна болсо, бутуна көбүнчө өзү негизи ушул айта кетчү жай бул жерде ошол лыжа базалары иштеп жаткан убакта аларда сөзсүз түрдө ошол транспортный иммобилизационный шиналар деп коет. Ошондой болуш керек да. Эгерде кандайдыр бир травма болуп калса, ошол оорулууну транспорттук ошол шиналарга салып алып келүү керек. Биринчи жардамды өзү ошол жерде дагы ошо коопсуздукту кароочу тийиштүү өкүлдөр болуш керек. Эгер дарыгерлер жок болсо, анда ошол бутуну кандайдыр бир катуу предметке өтө катуу таңбастан, бутту бир аз бошураак кылып таңып, андан алып келген жакшы. Ошол негизги немелери, элементтери бул. Ошол. Жакшы, мына ушул жаракатка учураган мезгилде бейтап эстен да таанып калышы мүмкүн да? Бул учурда кандай эмне кылыш керек? Мисалы биз жанында турган жөнөкөй кишилер эмоцияга алынып, көп нерсени жасашыбыз мүмкүн да? Бейтапты көп кыймылдатып дегенде, кандай жооп бересиз? Эми ар кандай кырдаал болуп калышы мүмкүн да. Сөзсүз эле жанагы биз айткан лыжный база болуу, мисалы үчүн көчөдө башка жерлерде болуп калышы мүмкүн. Ошондо эгер травма алып кала турган болсо, жанындагы кишиси эгер буту колу сынып калган болсо, аны көрөр баягындай биз
эми шина ар жерде эле боло бербейт да. Ошондуктан бир тактай болсо, жанагы лыжа боло турганса, лыжасын сындырып туруп, лыжасын коштуруп там койсо болот ошол колуна, бутуна. Анан омурткасынан сынып калышы мүмкүн. Жана силер айтып кеткендей, башынан жараат алып туруп, эси учуп тамып калган болушу мүмкүн. Ошондуктан эми ал жерде баягы паника кылбастан карап, эми башка айласы жок боло турган болсо, ошол кишини ары бери козгобостон мындай бир жанагы тактайларды бириктирип туруп, ошого жаткырып туруп, анан жакын жердеги ушул медициналык жардам көргөзө турган мекемеге алып келгенге аракет кылыш керек. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн келиптир. Салмастарбы, кызымдын бели чыгып калды дегенден биз белин салдырганбыз дейт. Бирок ошентсе дагы азыр дагы ооруйт. Кантип сиздерге кайрылсак болот? Дарегиңиздерди берсеңиздер деген суроо калтырыптыр. Негизинен бул жерде кыздын бели канча жашта, ошол кыздын эгер 18 жашка чейин болсо, анда ошо Оштогу облус аралык балдар клиникалык ооруканасына ортопедия жана травматология бөлүмүнө кайрылса болот. Эгер андан жогору болсо, ушу Ош шаардык клиникалык ооруканасына кайрылса болот. Жакшы, кийинки суроо, кызым 12 жашта дейт. Анан чыканагында жарака кетип дейт. Аны дарылаткан болчубуз дейт. Бирок азыр дагы ооруп калды деп айтышат дейт да. Эмне үчүн деген суроо калтырыптыр. Бул эгер урматтуу телегөрүүчү, эгер колу чыканагынан сынып дарыланган болсоңуздар, эгер ооруп турган болсо, аны биринчи кезекте кызды көрүшүбүз керек. Көрүп, кайра башынан балким изилдөөлөр жүргүзүлүп калса, изилдөөлөрдөн өткөзүп, андан кийин гана кеп кеңешибиз бере алабыз. Эгер мындай учурда аны больнойду көргөн жакшы го дейм. Кийинки суроо мындай экен. Саламатсыздарбы? Сиздердин ушул бейтаптарды дарылоодо дейт, Илизаровдун медициналык аспаптары бүгүнкү күндө колдонулабы деген суроо келиптир да. Ооба, колдонулат, сөзсүз. Себеби эми ал жакшы ыкма болуп эсептелинет. Эмне деген аспаптар? Бизде түшүнүп бере кетсеңиз. Гаврил Алексеевич Илизаров деген академигибиз болгон, ал киши өтүп кетти, бирок анын окуусу азыркы күнгө чейин колдонулат. Бул жакшы ыкма, мен айтып атпаймынбы? Көбүнчө жанагы сөөктүн ачык сынган, чоң жараат, жана жумшак эттер эзилип кеткен учурларда биз ошол жерге Илизаров аппаратын койгонго аракет кылабыз. Бул деген ошол жанагы темирден жасалган чаңгектер болот. Аны көпчүлүк көргөн болуш керек. Анан ошолорду жасап туруп сөөктөрдү бириктирип койгондо, бул жанагы функционалдык метод деп коет. Ооруну басып, эртерээк бутуна туруп кыймылдаганга чоң жардам берет. Анан жарааттын айыгышы да жакшы болот. Жакшы, кийинки суроо телегөрүүчүдөн саламатсыздарбы? 63 жаштагы аялдын дейт, ашыгынан жарака кетти дейт. Бул кишини кандай дарыласак болот деген суроо келиптир. Эгер адис көрүп, ошол рентген сүрөтүн тартып жарака эле кеткен болсо, ал коркунучтуу жери жок. Аны ошол жанагы биздин Ош шаарында травматологиялык пункт бар. Ошол травмпунктка же болбосо биздин ошол шаардык оорукананын кабыл алуу бөлүмүнө кайрылса, ал жерде күзөттөгү дарыгерлерибиз бар. Ага бутуна гипс коюп, таңып мет берет. Анан өзүнүн мөөнөтү бар. Ошол мөөнөтүн кармагандан кийин кадимгидей да калыбына келип калат. Кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Балам 15 жашта дейт, былтыр дейт, өткөн жылы тоо ойноп дейт, бутун оорутуп алган эле дейт. Анан дарыгерге кайрылса, дарыгер эч нерсе болбойт деп дары-дармектерди, витаминдерди жазып жөнөтө берген экен. Бирок азыркы учурда дейт, тизем ооруйт, бүгө албайм деп, ушу тизеси дагы бир аз дөмпөйүп шишип калыптыр. Эмне үчүн мындай болушу мүмкүн? Аябай жакшы суроо экен бул, урматтуу телегөрүүчү. Бул көбүнчө юнический остеохондропатия бугрисис большеберцовый кость деп коет. Жосун тизенин чоң сөөгүнүн ошол домпокчосунан остеохондропатия деп коет. Бул көбүнчө бул жарааттан кийин пайда болуучу оору болуп эсептелет. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, ошо Ош шаарына келип келсеңиздер, биз өзүбүздүн жардамыбызды берип, сиздерге тийиштүү кеп кеңешибизди бере алабыз. Ошол бул да көбүнчө ошо физикалык лечение, дарылоо, ошол учурда эле кошуп, ошо гипсование деп коет, этапный гипсование деп ошондой болуп кетет лечениясы, дарылоосу. Ошого сизден суранчы, эгер келсеңиздер, биз жардамыбызды бере алабыз.
Саламатсыздарбы, кызым коньки тебип дейт, буту чыккан эле дейт. Анан салдырып келдик дейт. Салдырып келгенибизге 2 күн болду, бирок шишиги кете элек дейт да, дагы деле оорутат деп айтты. Бул эгер чыгып салдырган болсо, эгер дарыгерге салдырган болсо, дарыгерге көрсөтүп туруу зарыл. Себеби шишик бир жуманын ичинде тарайт көбүнчө балдарда. Бир жуманын ичинде тараганда анда биз кайра дагы эгер сынып жылган болсо, биз кайра дагы рентген изилдөөлөрүн жүргүзөбүз. Эмне дегенде вторичное смещение деп коет. Жоксо экинчи ирет кайра жылып кетүү деген коркунуч бар балдарда. А эгерде чыккан болсо дагы ошол кайсы эгер дарыгерге көрүнсө дарыгерге барыңыздар, эгер ошто болсоңуздар келсеңиздер биз деле жардамды көрсөтүп кеп кеңешибизди бере алабыз. Дал мына ушул сөөк чыккан учурда дарыгерлер жардам бере алабы же болбосо сыныкчыларга кайрылыш керекпи? Жок, буну дарыгерлер жардам беребиз, биз Жардам бересиздер, жардам берилет. Бул жерде сыныкчыдан келген оорулардан биз 2-3 балага ампутация деп коет. Же болбосо ушу сыныктан кийин алар колдорун кысып байлап коет экен, кысып байлаганда кан айлануу бузулуп, ал жерде некроз пайда болот. Некроз деген бул ткандардын өлүүсү. Ошол убакта биз органды сактап калуу максатында балдардын колуну же болбосо буттарын кескен учурлар аябай көп кездешкен. Аны кененирээк коллегам дагы азыр жакшыраак түшүндүрүп берет го дейм. Именно ошол сыныкчылар боюнча. Жакшы, саламатсыздарбы, 35 жаштамын, сентябрь айында дейт, тиземден жаракат кетип операция болгонмун дейт. Канча убакытта жакшы калыбына келет деген суроону калтырыптыр да. Сентябрь айында жаракат алып операция болгон болсо, азыр эми 4-5 ай болуп калыптыр. Ал эми эгер врачтарга кайрылган болсо, ал врачтар өзүнүн кеңешин айткан болуш керек. Эми бардыгы бирдей болуп эле өтө бербейт. Кээ бирөөнүкү ошол тизесинин тиги томугу сынган болуш керек деп мен түшүнүп атам. Эгер ошол тизенин томугу сынган болсо, бирөөнүкү 3 айда калыбына келип калат, бирөөнүкү 6 айда калыбына келет. Эми ал организм өзгөчөлүгүнө карайт. Организм өзгөчөлүгүнөн болот. Анан ар бир адам өзү дагы аракет кылып, жанагы врачтын айткандарын жасаш керек да. Бутуңду иштет дейт, анан жанагындай физикалык методдорду колдон, башка жанагындай көнүгүүлөр бар, ошолорду аткарыш керек. Себеби ал өзүнөн өзү бүгүлүп жазылып кетпейт. Аны сөзсүз жанагы врачтын айтканын аткарып туруш керек. Жакшы, кийинки суроо. Апам 87 жашта дейт. Мындан бир топ убакыт мурда жыгылып, жамбаш сөөгүндөн жаракат кеткен эле дейт. Биз операция жасаткан эмеспиз дейт. Бирок жакын деле дагы жыгылып түшүп, ошол жамбаш сөөгү сыныптыр дейт. Эмне кылышыбыз керек? Мындай уракта операция жасалабы деген суроо келиптир. Эми ал 87 жашта болсо, мен жана айтып кеткен балдак менен басып жүргөн экен, жаракат кеткен учурдачы. Мен жана айткандай болуш керек. Кашкажиликтин жанагы мойнуна, анан ийиктин баш жагына жакын жеринен сынат. Мындай курактагы кишилердин сыныгыч көбүнчө. Эми 87 жашта боло турган болсо, бирөөлөр болот 100 жашта болгон менен операцияны көтөрө ала турган абалда болот. Бирөөлөр 70 жашта болуп туруп, бирок жанагы кошумча жүрөк, өпкө, башка органдарынан дагы патологиясы болуп туруп, наркоз көтөрө албай турган абал болот да. Андайды мисалы үчүн бизде ооруканада ошол наркоз бере турган доктор менен чогуу көрүп туруп, көтөрө албай тургандар боло турган болсо, биз аларга айтабыз, операцияны көтөрө албай калышыңыз мүмкүн, ошондуктан ойлонуп көрүңүз деп. Анан мен ойлойм, ошондой учур болсо керек. Азыр эми кайра дагы жыгылып туруп, жанагы жерини кайра козголуп алдыбы же жаңыдан башка жагын сындырдыбы, ал үчүн көрүп туруп, эми айтып болуш керек деп ойлойм. Эгер түшүнүксүз учур боло турган болсо, бизге кайрыла турган болсо, биз көрүп туруп жардамыбызды бере алабыз. Саламатсыздарбы, тиземден жаракат кеткен эле дейт, дарыгерге кайрылсам дейт, эластичный бинт менен байласаң ордуна келет деп айтты дейт. Чындыгында бул учурда ошол бинт деле жардам береби деги? Же болбосо кандайдыр бир башка дарылоо ыкмаларын да көрүш керекпи? Эми аны балким себеп дегенде тизе дайыма кыймылдап турат, анан ал жаракасы бүтүп калышы мүмкүнбү? Эми ал жерде сөөктөн доо кетип туруп, сөөктөн сынык боло турган болсо, эластикалык бинт жардам бериши азыраак болот. Эми балким аны доктор айтканын туура эмес түшүнүп алган чыгар.
Биз көбүнчө эгер ал эми тизеде сөөктөн башка ал жерде байламталар бар, пайлар бар, ошол жанагы тизени кармап турганчы, ошонун жанагы ооруганын азайтыш үчүн, шишигине көп шишип кетпешине жол бербеш үчүн биз айтабыз ушул эластикалык бинтти ороп туруңуз деп. Балким ошондой учур болуп туруп, доктор ушундай кеңешин берген болуш керек деп ойлойм. Жакшы, кийинки суроо. Саламатсыздарбы? Кол кыйшык бүтүп калыптыр дейт. Аны түздөсө болобу деген суроо келиптир. Эгер кол кыйшык бүткөн болсо, аны түзөсө болот. Эгер Кайра сындыруу керекпи? Кайра сындырып, ошол жердеги патологиялык сөөктүн өсүүсү деп коет, же патологический мозоль. Ошолорду алып тазалап, андан кийин гана сөөктү ордуна кайра өз калыбына келтирип, андан кийин ошо тийиштүү металл же болбосо темирлерди коюуга болот. Эгер сынгандан 20 күн, 25 күн өткөн болсо, эгер трубчатый деп коет, же болбосо мына узун сөөктөр болсо, аларды балдарда биз репозиция ыкмасы менен, же болбосо ошо жабык түрдө түздөп, кайрадан гипске коюп беребиз. Ошол. Мындайда кайра сындырганда сөөк кыска болуп калышы мүмкүнбү же ордуна келтиресиздерби? Жок, ал калыбына келет, эгер көп учурда калыбына келет. Жакшы. Саламатсыздарбы? Неберем 4 айлык дейт. Анан жакында эле билип калдык дейт. Бир буту кыска болуп атат дейт. Сиздерге кантип кайрылабыз? Дарегиңизди айтып коюңуз. Урматтуу телекөрүүчү, бул эгер бир буту кыска дегенде, бул жерде көбүнчө ортопедиялык балдардын оорулары деп коет, же болбосо тубаса оорулары көп кездешет. Жана эле ошол жерде неврологиялык оорулар да болуп калышы мүмкүн балдардын. Бир тараптуу ошо балдардын параличи деп коет. Же болбосо ошол бир тараптуу балдардын тубаса жамбаш сөөгүнүн чыгуусу, же болбосо врожденный вывих бедра деп айтылат. Эгер 4 айлык болсо алып келиңиз, биз көрүп, эгер болсо сиздерге жардам бере алабыз. Бизде ошо Ош областары аралык балдар клиникалык ооруканасы, Салиева көчөсү, ортопедия жана травматология бөлүмүнө келе берет. Жакшы. Биз маегибизге бир аздан соң кайрылып келебиз. Азыр болсо видео материалга көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Кишинин скелети 200дөн ашуу түрдүү формадагы сөөктөрдөн түзүлөт. Организмдеги жайланышы боюнча алар баштын, тулку бойдун, ийин жана бел курчоонун, кол жана буттун скелетине бөлүнөт. Скелеттин составында сөөктөрдөн башка кемирчектер да бар. Кемирчектер түйүлдүктүн жана жаш балдардын денесинде көп болот. Киши улгайган сайын денедеги кемирчектер акырындап сөөккө айланат. Баштын скелети жуп жана түгөйсүз 29 сөөктөн турат. Кишинин сөөгү өтө эле каттуу, тик абалда турган жото жилиги 1500 кг чейинки жүктү көтөрө алат. Сөөктөрдүн бекемдиги анын химиялык составына жараша болот. Сөөктөрдүн составында органикалык жана органикалык эмес заттар бар. Аны билүү үчүн сөөктү отко күйгүзсө, анда анын органикалык заттары күйүп, органикалык эмес заттары калат. Ал заттар сөөктүн сырткы формасын сактап, ага бекемдикти берет. Ал эми сөөктү 1 суткага 100% туз кислотасынын эритмесине салып койсо, анда анын составындагы органикалык эмес заттар акырындап эрип кетет да, сөөк ийилгич жана чоюлгуч болуп калат. Мындай сөөктү чүлүк катары ийүүгө, буроого да болот. Ошентип органикалык заттар сөөккө ийилчектикти жана чоюлгучтукту берет. Органикалык жана органикалык эмес заттардан турган сөөк тканы сөөккө бекемдикти берет. Жаш балдар, өспүрүмдөр жана жаш кишилердин сөөктөрүндө органикалык заттар өтө көп. Ошондуктан алардын сөөгү бекем жана ийилгич келип, аз сынат. Ал эми киши улгайган сайын алардын сөөгүнө борпоңдукту жана катуулукту берүүчү органикалык эмес заттар акырындап көбөйөт да, улгайган жана кары кишилердин сөөктөрү бат сынат. Кишинин скелетин түзүүчү сөөктөр организмде ар түрдүү милдетти аткарат. Кишинин скелетинин негизги милдеттеринин бири ал отурганда, турганда, басканда түркүк болот. Бул милдетти негизинен омуртка түркүгү аткарат. Ошондой эле скелет өзүнө бекиген булчуңдардын жыйрылып жана бошоңдошунун негизинде муундарды кыймылга келтирет. Сөөктөр бири-бири менен туташып, мээ кутусун, көкүрөк, ич көңдөйлөрүн жана жамбаш чарасын түзөт. Бул көңдөйдү түзгөн сөөктөр мээни, өпкө жүрөктү, ичеки карынды жана жыныс органдарынын ар кандай урууну,
кагынуудан сактайт. Кишинин сөөктөрү организмдеги минералдык алмашуу процесстерине да катышат. Анткени кишинин сөөктөрүндө кальций, фосфор жана темир туздарынын чоң запасы бар. Кишинин сөөктөрү кан денечелеринде пайда кылат. Анткени сөөктөрдүн ичиндеги кызыл кемиктер кан денечелерин жаратуунун негизги булагы. Сөөктөрдүн составында микроэлементтер жана витаминдер да көп. Ошентип кишинин сөөктөрү ага жөнөкөй гана түркүк болбостон, ар түрдүү милдеттерди аткаруучу маанилүү органдардын бири болуп эсептелет. Сөөк системасынын калыптанышында туура тамактануу чоң роль ойнойт. Айрыкча балдардын өсүп жаткан организми сөөктүн өрүшүшү үчүн зарыл органикалык жана минералдык заттарды талап кылат. Витаминдердин жетишсиздиги сөөктү деформациялап өсүүсүн кечеңдетет. Кальций менен фосфор туздары жетишпесе, сөөк тез сынып, кыйшаят. Ал туздар сүт жана сүт азыктарында көп болот. Кош бойлуу жана эмчек эмизген аялдар кальций тузун көбүрөөк талап кылат. Сиздер түз эфирде ден соолук программасына ортоктош болуп жатасыздар. Биз маегибизге кайрылып келсек, телегөрүүчүлөрдөн аябагында көптөгөн суроолор келип жатат. Алардын бирөөсүнө токтоло кетип турган болсом, саламатсыздарбы? Менин колум 2 жолу сынган дейт. Анан операция болуп, ордуна келген болчу, темирин да алдык дейт. Жакындан бери ошол колум иштебей калды дейт да. Эмне үчүн деген суроону калтырыптыр. Эмне үчүн ушундай болушу мүмкүн? Темирин да алыптыр. Эгер колу операция болуп 2 жолу, анан эгер экинчи жолу ошол темирин алганда болсо керек операциясы, көп убакта бул жерде ушул нервтер дагы өтөт, ошо сөөктөр менен эле аралаш. Ошо нервтерге эгер инструмент тийип, же болбосо ошо нервтерди, темирлерди алып атканда ары бери жылдырган. 2 жолу операция болуп турдан, үчүнчүсүндө темирин алган экен да. Ошол учурда көбүнчө бир аз невропатия деп коет, же болбосо ошо нервтерге бир аз доо кетип калса дагы колу бир аз иштебей калышы мүмкүн. Ал бирок пациентти биринчи көрүш керек да. Эгер чоң болсо, ушул Махмуд Камиловичке келсе, эгер жакшылап көрүп берет го дейт. 3 ай болуп турду иштебей калганыначы. Кадимкидей эле иштеп атып эле 3 айдан бери иштебей калыптыр дейт да. Бул акырындык менен ордуна келеби, же болбосо кандайдыр бир дарылануудан өтүш керекпи деген да суроо калтырган. Ооба, азыркы коллегам айткандай, темирди алып атканда ошол жанакы колунда ал жерде чоң 3 нерв тамырлары бар. Ошолорго инструмент тийип кетиши мүмкүн, башка болушу мүмкүн. Ошондо вакытынча жанакы колу иштебей калышы мүмкүн. Анын өзүнүн ыкмалары бар. Адистерге кайрыла турган болсо, неврологко же ушул сынык травматологко кайрыла турган болсо, ал көрүп туруп, анын дарыларын жазып берет, анан калыбына келет. Жакшы, мына ушул сынык жаракаттарды дарылоо боюнча сүйлөшсөк, кайсыл учурда сиздер ушул жөн эле дары-дармектер менен дарылайсыздар, кайсыл учурда операциясыз дарылайсыздар, ушулар боюнча айтып берсеңиздер. Сыныктарды өзү ошол туура суроо бул дагы категориясына бөлүнүп алабыз. Ордунан жылып кеткен жана ордунан жылбаган, же болбосо со смещением, без смещением. Эгер сынык ошол ордунан жылып кеткен учурда оорууну стационардык жаткызабыз, ооруканага жаткызып, ал оору ошол операциялык жол менен гана айыгат. Кээ бир ооруларды ошол ордунан жылбаган учурда аларга жөн гана ошол гипс салуу ыкмасы менен гипс салынат. Андан кийин ошол тийиштүү керектүү дары-дармектер жазылып, ошол менен гана айыгат. Өзүнүн ошол убакыттары бар, ошол убакка чейин гипсте жүрүп, же болбосо колдорун кыймылдатпай жүрүш керек. Ошол операциялык жол менен көбүнчө ошо жылып кеткенде, же болбосо жана сиз айткандай аппарат или зарва дедиңиз, ошону бул ачык сынганда, же болбосо сөөк бул этти, терини тешип чыккан учурларда болот. Ошол убакта көбүнчө ошо аппарат или зарва салынат дагы, ошол менен дарыланат. Жакшы, кандай сурооңуз бар сиздин? Саламатсыздарбы? Менин суроом ошол азыр жаш балдардан болуп жаткан травма келечектеги жашоосуна канчалык деңгээлде таасирин берет жана канчалык деңгээлде калыбына келиши, жашоо деңгээлине тоскоолдук болбой мүмкүнчүлүгү канча? Жакшы суроо бердиңиз. Бул жерде ошол эле учурда кайсыл жерден жаратылды бала. Эгер бала башынан алган болсо, башынан же болбосо тяжелый деп коет, оор абалда
башына мээ жабыркаган болсо анда ошол убакыт өткөн сайын акырындык менен калыптанып же болбосо кандайдыр бир неврологиялык белгилерди берип калышы мүмкүн. Же болбосо ошол эле бала кезек менен жанагы талма деп коебуз бизде, эпилепсияга кабылып калышы мүмкүн. А эгерде ошол таяныч кыймыл аракетинде болгон болсо, бул сөөктөрүндө үстүңкү жана астыңкы сөөктөрүндө болгон болсо, аларда калыбына келет, калыбына келген менен ошол тийиштүү срокту кармап жатыш керек да. Дарыгердин кеп кеңешинде болуш керек. А калыбына толук келип кетет балдардыкы. Жакшы. Кийинки суроо телекөрүүчүлөрдөн Таластан бизге байланышыптыр. Саламатсыздарбы? Менин балам 9 жашында дейт, колу сынган болчу дейт. Анан операция жолу менен дарылатканбыз, бирок колу кыйшык бүтүп калды дейт. Азыр 19 жашта, бир колу кыска. Анан азыркы учурда дагы ошо операция жасап дейт, колуну калыбына келтирсек болобу деген суроо калтырды да, узартсак болобу дейт. Анын баарысын жасаса болот. Эгер бул биздин жараныбыз Талас облусунда жашай турган болсо, эми Талас облусундагы адистер боюнча мен маалыматым жок. Аны колун түздөсө да болот, узартса да болот. Мен ойлойм, эң эле оңою ошол Бишкек шаарына барып туруп, тиги Бишкек шаарында травматология борбору бар. Ал жерде академик Жумабеков Сабырбек Артысбекович жетектейт. Ошол кишиге кайрыла турган болсо, ал киши мен ойлойм колунан келген жардамын берип, оорун жеңил кылып бергенге мүмкүнчүлүк болот. Практикаңыздарда болду ушундай сөөктү узартуу? Көп эле болот, ооба. Эми коллегам бул ошол жанагы жаш балдар боюнча бизге алар кийин жакшы өтүп, кийин анан бизге келет. Себеби жаштыгына билинбеген менен кийин анан чоңойгондо көбүнчө ошол жанагы чыканагынан деп айтпайбы, чыканагынан алган травмаларды буларды оор болот. Ошондуктан кийин ал кыйшайган жерин биз түзөп, эгер бул колу кыска же буту кыска болсо, анысын биз узартып беркенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз аны жасап эле келебиз. Кийинки суроо: саламатсыздарбы? Жолдошум дейт, далысын 2 жолу чыгарып алган дейт, анан кайра салган дейт. Бирок күн суук болгон учурда дейт, ооруду деп да таанып калат дейт. Ошол учурда эле кошумчалап кетсе, мисалы буту сынгандар, ушу кол чыккандар дагы ушул жамгыр жааган билебиз, күн бүркөө болгондо ооруйт дейт. Эмне үчүн? Кыскача жооп берсеңиз. Анын себеби эми мен азыр бул аялдын айтканына боюнча ийинен чыгып кеткен болуш керек деп ойлойм. Ал деген жөн эле чыгып туруп кайра салынып кала турган нерсе эмес. Ал жанагы эмне үчүн чыгат? Муундун сыртында өзүнүн чел кабы болот. Ошолордун баарысы айрылып туруп анан чыгат. Анан баягы ордуна коюп эметкенде жанагы айрылган жери өз ичинде айгат. Анан мурдагыдай туулгандай болуш кыйын. Ошондуктан сөзсүз жанагы муунга бир аз доо кетет. Анан күн бүркөлгөндө, суукта жанагы жери ошол 1 жыл, 2 жылдын ичинде сезе турган болуш мүмкүн. Бир 50% учурда ушундай болуп келет практика жүзүндөчү. Бирок ошону адистерге кайрылып, анын дарыларын алып тура турган болсо, кайра дагы айыгып калыбына келип калат. Бизге аябагында көптөгөн суроолор келди. Сөзсүз түрдө эфирден сырткары жооп бересиздер деген ойдомун. Эгерде мүмкүн болсо дейт, телефон байланышын айтса деген дагы көрүүчүлөрүбүз байланышыптыр да. Биздин азыркы иштеп аткан жерибиз мурда шаардык оорукана Корманжатка 157 болчу. Азыр эми жанакы чукул жардам берип турган кызматтын баарысы Ак Тилек микрорайонундагы жаңы Зама больницага ооруканага өткөнбүз. Ал жерде бүт хирургия, травматология, нейрохирургия ошол чукул жардам көргөзгөн бөлүмдөрдүн баарысы ал жерге барганбыз. Ошол жерге барып кайрылса болот. Анан эми азыр биз только уюлдук телефонубузду гана беришибиз мүмкүн. Макул, сөзсүз түрдө эфирден сырткары биздин редакцияга калтырсаңыздар, биз көрүүчүлөргө бергенге даярбыз. Сиздерге рахмат айтабыз. Жакшы маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушул менен Илим жана билим телеканалынын Ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.